Ошондо сыйкырчылар фараонго бул Кудайдын колу дешти. Бирок фараондун жүрөгү катууланып, Теңир айткандай аларды укпай койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Эртең менен эрте туруп фараондун алдына бар, ал сууга чыгат. Ошондо сен ага мындай де: Теңир мындай дейт: менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде элимди кое бербесең, анда мен сага, сенин кулдарыңа, элиңе, үйлөрүңө көгөн каптатам. Ошондо мисирликтердин үйлөрү, алар жашаган жер көгөнгө толот. Бирок ошол күнү менин элим жашаган Гошен жерин бөлүп коем. Ал жерде көгөн болбойт. Ошондо жер үстүндөгү Теңир мен экенимди билесиң. Менин элим менен сенин элиңдин ортосун бөлүп коем. Эртең ушул жашаан болот." Теңир так ошондой кылды. Фараондун үйүн, анын кулдарынын үйлөрүн жана бүт Мисир жерин көгөн каптады. Жер көгөөндөн кыйрап жатты. Ошондо фараон Муса менен Арунду чакырып алып: "Баргыла, Кудайыңарга ушул жерде курмандык чалгыла" деди. Бирок Мусага андай кылууга болбойт. Анткени Кудай Теңирибизге арнап чалган курмандыгыбыз мисирликтер үчүн жийиркеништүү. Эгерде мисирликтер үчүн жийиркеништүү болгон курмандыкты алардын көзүнчө чалсак, алар бизди ташпаран калышпайбы? Биз 3 күн жол жүрүп, чөлгө барып, Кудай Теңирибизге өз айткандай кылып курмандык чалабыз деди. Ошондо фараон: "Мен силерге өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге курмандык чалыш үчүн чөлгө барууңарга уруксат берем. Бирок алыс кетпегиле. Мен үчүн да сыйынып койгула" деди. Мусага мындай деди: "Мен азыр сенден чыгып Теңирге сыйынам. Ошондо көгөндөр сенден, сенин кулдарыңан, сенин элиңден эртең эле жок болот. Бирок сен элди курмандык чалууга кое бербей, алдаганыңды койгун." Анан Муса фараондон чыгып Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир Мусанын айткандай кылып, фараондон, анын кулдарынан, анын элинен көгөндөрдү жок кылды. Бир да көгөн калган жок. Бирок фараон бул жолу да жүрөгүн катуулантып, элди кое бербей койду. 9-бөлүм. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Фараонго барып, еврейлердин Кудай Теңири мындай деп айтып жатты: менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде сен аны кое бергиң келбей, дагы кармай турган болсоң, анда Теңир өз колун талаадагы бардык малыңа, жылкыларыңа, эшектериңе, төөлөрүңө, өгүздөрүңө жана койлоруңа каршы сунат. Теңир аларга өтө оор жугуштуу оору таратат. Бирок Теңир Исраилдин малын Мисирдин малынан бөлүп коет. Исраил уулдарынын малынан бирөө да өлбөйт." Ошентип Теңир убакытты мындай деп белгиледи: "Муну Теңир эртең ушул жерде жасайт." Теңир муну эртеси күн жасады. Ошондо Мисирдин бардык малы кырылып калды. Бирок Исраил уулдарынын малынан бирөө да өлгөн жок. Фараон билип келген киши жиберсе, Исраилдыктардын малынан бирөө да өлбөптүр. Бирок фараондун жүрөгү катууланып, элди кое бербей койду. Ошондо Теңир Муса менен Арунга мындай деди: "Мештен бир кочтан гүл алгыла. Муса анын фараондун көзүнчө асманга чачсын. Ошондо бүткүл Мисир жерин чаң каптап, бүткүл Мисир жериндеги адамдар менен малга ириңдеген жара чыгат." Алар мештен гүл ууштап алып, фараондун алдына келишти. Муса аны асманга чачты. Ошондо адамдар менен малга ириңдеген жара чыкты. Сыйкырчылар жарадан улам Мусанын алдында туруштук бере алышпады. Анткени жара сыйкырчыларга жана бүт мисирликтерге чыккан эле. Бирок Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан, Теңир Мусага айткандай эле фараон аларды уккан жок. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Эртең менен эрте туруп, фараондун алдына барып, ага мындай де: еврейлердин Кудай Теңири мындай дейт: менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Анткени бул жолу мен сени, кулдарыңды жана элиңди катуу жазалайм. Ошондо сен бүт жер үстүндө мага теңдеш эч ким жок экенин билесиң. Эгерде мен күчүмдү көрсөтсөм, анда сен элиң менен кошо өлмөксүң. Сен жер бетинен жок болот элең. Бирок сага өзүмдүн күчүмдү көрсөтүш үчүн, менин ысымым бүт жер жүзүндө белгилүү болуш үчүн мен сага тийген жокмун.